Asıl жерим, ата журтум мекеним, желбиресин тебийке желегиң, улуу дөөлөт зор бакыттын өзү да, учагыңда эркин жашап келемин. Улансын улуу дөөлөт эгемендик, урабас өчпөс болсун деп тиледик. Уңгусун бузбай кармап жолдулайлы, улуулар мурас кылып бизге берген. Эркиндик, эгемендик ата бабаларыбыздын каны менен кош айланып, жаны менен бирге жашап, муундан муунга өткөн улуу дөөлөт. Бүгін Кыргызстан эгемендикке ээ болгонуна 32 жыл толду. 1991 жылы 31 август Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан мамлекеттин көз карансыздыгы боюнча декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемен, демократиялык, суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Мына ушул күндөн тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эркин эгемен өлкө катары Кыргызстан башка өлкөлөр менен дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле түзүүгө жетиштик. Бүгүн улуу күндүн урматына өлкөнүн бардык аймагында майрамдык салтанаттар. Биз турган Нарын шаарындагы Турдакун Усубалиев атындагы Борбордук аянттагы өзгөчө шаңга бөлөнүп турат. Анда майрамдык маанайга бирге күбө бололу. Замандын агымы менен жылдан жылга жаңы технологиянын ритми менен өнүккөн өлкөлөрдүн ташкынында калбай, биздин жаш мамлекет ошол шараккан ташкындын ичинде 32 жыл бою Кыргыз деген атты даңазалап, дүйнө элдерине таанытып келет. Элибиздин биримдиги, жерибиздин ажайып кооздугу, ал муздактан бери келе жаткан Кыргыз элибиздин үрп адаты, каада салты, жаш мамлекет болсок да тарыхы бар улуу эл экенибизди даңазалап турат. Жериңден айланайын Кыргыз, элиңден айланайын Кыргыз, атыңдан айланайын Кыргыз, улутуң ким? Кыргыз! 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 Ураның ким? Манас! 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 Ey кабылам манас келгенче, көк бурчук тундуч кага көрүнүп калган кез экен. Кыйын күн түшүп Кыргызга бүлүнүп калган кез экен. Казан аяк коломто талатып койгон кез экен. Кыжылдаган калмака каматып койгон кез экен. Кайпакта бар ким өзүнчө жүгүрүп калган кез экен. Кара жандан калайык түңүлүп калган кез экен. Ошондон Манас деп чуу салып 40 чоро кирип барыптыр. Кайдасың кайран Кыргыз деп ошодо булбасын кагып туруй. Көкөтөйдүн ызгаш көргүнү келгенде кимбиз, таланып карагы тайга омала сөйлөнү келгенде кимбиз. Карагы тай манжунун алган түрлүү бери бар, алганай Кыргыздан албай жүргөн кийи бар. Бейпайды салып булашта бет алышар жери бар. Чатакташпай чырдашпай дегенине күнөөлүү, маникер тартуу берелиң ат мен алдап салалы. Айланай Манасым булардын аманымын деп да табалыңа. Унуп Манастын кары чыгып бетине, чары чыгып көзүнө, ошондо кошойго айтып отурганы. Ал көрбөгүн күндөй турганда көлүктү кантип берейин, күчөгөн экен бугапыр, бүгүн кирпилешип көрөйүн. Айдың майдай турганда армак кантип берейин, алжыган экен бугапыр, бүгүн алпырышып көрөйүн. Атпай Кыргыз журту үчүн ажалым жетсе өлөйүн. Жегит бери колдосо жени канын төгөйүн. Качкыла барым жолумдан калмакты беттеп келейин. Ушуга жылдаган капырды мен бүгүн калканы жерге төгөйүн. Деп кар
барды манас салганда, калмак менен кан манас чатакташып калганда, казандан этти таладып, көп калмакка сабадып, бай мырза келди кан болуп өткөн бой чаң болуп көкөтөй канга аш кылдык манас. Көрөк азабиш кылдык манас. Карагытай манжулар этти талап кутурду, чабамын деп журтуңду өзүңдү байлап алат бейманас. Алдаң азап күн башка да салат бейманас. Каш сайынган калмактын төрөлөрүң ошондо зеси жерге бүгүлдү. Эссен канын көргөндөй Ерманаска жүгүндү. Калмак кыргыз теңдешип, кайра баштан элдешип, бузук кепти ташташып, тамаша кептен башташып, журт ошентип турганда, көкөтөйдүн бок мурун күүгө келип калыптыр, кайра баштан тирилип, тилге келип калыптыр, ойго тоого маникер, жүгүргөндөй болуптур, өлүп калып кайрадан огокуй тирилгендей да болуптур. Күн, ай, күбө болчу бизге, биздин эл жашап жатат. Атадан калган нарыкты, ал муздактан калган салтты бийик тутуп, сактап келе жатат. Мейман достук сыйын унутпай, улуусуна урмат, кичүүсүнө ызат кылып, босогого тургузбай, төр көрсөтүп, эйлигенен дасторкону белен эл экендигин даңазалап турат. Жаштары кыялга батып, кыздары кылыктанып, жигиттери кербезденип, келиндери таазим кылып, бай бичеси бал сөз сүйлөп, ак сакалы бата берип, шаарларыбыз өсүп, айылдарыбыз көбөйүп, жерибиз көрктөнүп, элибиз көбөйүп, Бейлибиз кенен, дилибиз таза, ниетибиз ак, оюбуз терең. Жаша кыргыз, жаша! Жашыбызды арулап, жаштыгыны жаңырап, эй, бизге заман жылмайды, суктандырып күн айды, күлкү чачып кыз жигит, эл билейли ырдайлы. Бизге заман жылмайды, суктандырып күн айды, күлкү чачып
тиги тоолорду көрдүңбү балам? Ооба. Ошол тоолор биздики. Меникиби? Жок балам, кыргыз элиники. Аккан дайра, тамчы булак, асказ оолор, улуу тоолор, ысык көлдөй көлдөр, бири-биринен өткөн кооз шаарлар, кырка турган айылдар, көз жоосун алган талаалар, бийик бак дарактар, Кудайымдын кыргызга берген шыпаасы балам. Ана биз бай турбайбызбы? Байбыз балам, байбыз. Ошол жерди, ушул элди сактап, салтыбызды унутпай, наркыбызды сактап, ынтымакта жашасак эле байбыз. Эркиндик деселе бул эгемендүүлүккө түшкөндүк дебей, өзүбүздүн ыймандуулугубузду сактап, ата бабаларыбыздын каада салтыбызды сактап дегендей ыймандуу болууга жаштарды үндөйт элем. Балдарыбыз ыймандуу болсун, каарыларыбыз урмат убайлуу болсун, элибизде тынччылык болсун, бактылуу кылып элимди бардар жашоо тартууласын. Ар бир ушу Кыргызстандын атууларына чың ден соолук, узак өмүр каалап кетет элем. Эгемен көз карандысыздык мамлекетте жашаганыма чын жүрөгүмө сыйлыктанам. Бардык кыргызстандыктарды 32-жылдык байрам менен чын жүрөгүмө куттуктайм. Желеги бар, Кыргызымдын герби бар. Эркин элдин ала тоодой эрки бар. Кылымдарды кыйрына камтыган Кыргызымдын май тарылбас эрки бар. Баратабыз эркиндиктин жолунда, бабалардан калган туубуз колунда. О ата журт, манас атам колдосун, гүлдөп өссүн эркиндиктин жолунда. О мийин, о жараткан, жарык чачкан күн өчпөсүн, ачылган көңүл чөкпөсүн. Уул кыздарыбыз ыймандуу болуп өссүн, энелер көз жаш төкпөсүн, Кыргыздын коломтосу өчпөсүн, бак карасын, Кыргызымды Кудайым өзү жалгасын. Амин.
Урматтуу кыргыз эли, урматтуу нарымдык туугандарым, урматтуу Алтынбек Калдарович. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу менин чын жүрөктөн чыккан куттуктоомду кабыл алып коюңуздар. Мындан 32 жыл мурда Кыргызстандын тарыхында жаңы барак ачылып, Кыргыз мамлекетинин көз карандысыздыгын жана эгемендүүлүгүн жарыяланып, мындан ары да татыктуу өнүгүү жолун тарыхый тандоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкөнүн чыныгы көз карансыздыгынын бир бөлүгү болуп, энергетикалык көз карансыздык эсептелет. Акыркы 2-3 жыл ичинде улуу урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жетекчилиги менен энергетика тармагында Токтогул КЭСинин реабилитациялоо, Камбар-Ата 1 КЭСинин куруусунун башталышы, Камбар-Ата 2 КЭСинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү сыяктуу бир топ долбоорлоштор жүргүзүлүп, өлкөбүздүн энергетикалык көз карандылыгына жетишип, акыркы күндө энергетика тармагында өнүктүрүү жаатында албан ийгиликтер жаралууда. Баарыңыздарды дагы бир жолу башкы улуттук майрамыбыз эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Элибизге тынчтык, ынтымак, бакыт таалай жана береке каалайм. Рахмат. Урматтуу Нарын облусунун тургундары, урматтуу министр Талай Омукеевич, кадырлуу апалар, кадырлуу аталар, баардыгыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Эгемендүүлүк кыргыз элинин бакытына бүткөн улуу баалуулук. Мамлекетибизди өнүктүрүүдөгү жаратман иштерибиз менен кыргыз тарыхына из калтыруу биздин ыйык парзыбыз. Кийинки жылдары президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун аракети менен бардык тармактарда реформалар жасалып, өлкөбүз туруктуу өнүгүү жолуна түшкөнү баарыбызга көрүнүп турат. Нарын облусунда дагы быйылкы жылды экономикалык секирик кылалы деген максатта президентибиздин колдоосу менен пилоттук долбоорлор ишке ашып келип жатат. Айыл аймактары ирилештирип, социалдык объектилер курулуп, жолдор жасалып, ирригация системасы жакшыртылып, таза суу киргизилип, жаңы ишканалар ачылып, кыскасы элдин социалдык шартынан баштап экономикалык, агрардык, инфратүзүмдүк абалына чейин көрүнүктүү иштер жасалып келатат. Урматтуу теңир тоолуктар, эгемендик майрамыбыз кут болсун. Мен 92-де апамды алып алып ушу эгемендик күнгө той көрөйүн деп, майрамды көрөйүн деп келгем. Эми сен айтканың эркиндикке балдар, кыздар эми ар бир өзүнүн Кыргызстанды тейлеп, Кыргызстанды мындай өсүш үчүн салымын кошсо, балдар ары качан иштеген ордуна, өзүнүн жерине иштеп, Кудай бир Аллахым ыраазы болсо, баарына ыйман рызкы берип, ошо балдар кыздарга оюна жакшынакай эме келсе, өз жерин иштеп, өз жерин элин көтөрсө деп ойлойм. Эркиндик деген, боштондук деген, эркин жашоо деген сөз, бирок эгемендүүлүктүн аркасында дагы ар бирибиз мамлекет үчүн, өлкөбүз үчүн милдетибизди да билишибиз керек. Салтыбызды, каада салттарыбызды, маданиятыбызды өркүндөтүшүбүз керек. Кичинекей балдарыбыз мына жаңы төрөлгөн балдардан баштап эле орусча сүйлөп калышты. Кыргыз тилин көтөрүшүбүз керек.
Аппак мөңгү жарык күндү турагым, көрсөң бермет ичтең шербет булагың, ала тоодон ай аламга жар салып, бүркүт шаңшайт азаттыктын ураанын. Кут болсун улуу байрамың, көтөрүп бийик байрагын, уул кызың чыгып намыстуу, кылымдан кылым жашагын. Эгемен өлкөбүздүн камын ойлогон эрендерибиздин катары калың болсун, өлкөбүз түрлөп өнүксүн. Борбордук аянтта уюштурулган салтанаттуу иш-чара ушуну менен жыйынтыкталды. Эгемен өлкөбүз өнүгүп өсүүнүн үстүндө болсун. Саламатта калыңыздар.